мурун Акай учурунда Рахмоновдор менен келишим түзүлгөн. Алар сураган жанагы Канибадам, Айгүлташ Канибадам электр линия передачасын тартыш үчүн бизден 19 километр жерден жалпы аянты 104,4 гектар жерди сурашкан. Биз бергенбиз. Алар анын ордуна Рахмондун токтому менен 5 гектар жер бермек болгон. Жанагы жол конкрет жазылган эмес анда. 5 гектар ошол жолду реконструкция жасаш үчүн деп гана жазып койгонда, булар абдан хитр жасайт да. Биздикилер ошону маани бербей эле уруп салып, мынандай бизге берип атат деп башты өтөр моюн жанагы жиптелип атышпайбы. Анан кийин алар убакыт өтөт. Убакыт өткөндөн кийин алар айтат, бизде дейт ошол жанагы бере турган жерге үй салып алды, дарактар өсүп кетти, жана башка бизден башка жерди берек деп, кийин Бакиев келгенден кийин Бакиевдин андырат. Бакиев ага чейин келишим түзөт. Келишим ратификациядан өтөт. Ратификацияны мына Феликс Кулов премьер-министр катары болуп турганда өзүнүн колу менен киргизип, депутаттар ратификациялап өтөт. Биз 19 километр жерди беребиз, 49 жылга $1. Алар 5 гектар жерди берет для реконструкции дороги деп, алар дагы 49 жылга $1 беришет. Мына келишим менен бекитилип калат бул. Ратификациядан өтүп мыйзамдаштырылат. Бирок тажик тарап ошол өзүнүкүн келишимин аткып, дагы бир нерсе бар. Ошол жолдон кийин ошондой жазылса дагы биздикилер анан сурай баштайт, жана протокол менен biz дагы Айгүлташ Саматка электр линия передачасын жасаш үчүн дагы ошол тажиктердин өтө турган жерден жанагы жолдун жанынан бергиле деп, южнее чорку деп алда суран жазылып калат да. Ошентип биз эки нерсени алмак болобуз. Бирок алар бирин дагы бербейт. Кийин ошо 3,5 километр жанагы узундугу 5 гектар жерди Сурктун түндүк тарабынан деп мына Чудиновдун кол коёт. Ага азыркы Сулайманов Нурлан ага тапшырма берет, кол койгонго. Анан кийин ошо кол койгондон кийин ошол 3,5 километр 275 метрге алмашылды деп жанагы Чудиновду кол койгондон кийин Сулаймановдор. Анан кийин да чатак чыгарышат, Адахан барат. Адаханды жөнөтөт 12 адам менен комиссиянын эмеси катары. Анын арасында ким бар? Анын арасында эң негизги азыр айтылбай жүрөт, мен айтып коеюн, көп жерден мындай чыкпай атат. Аламанов болгон. Аламанов ошол Акаевден тартып, именно ошо маселени чечип жүргөн отделдин жетекчиси болгон. Аламанов да барган. Мына ошо барганда биринчи протоколунда ал не деп жазат? Болгонум, энди азыр документтер бар, окуп көрсөтүп берсем болот да. Ал айтат: ошо жанакы бере турган жериңерди аныктагылагындагы бизге дипломаттык канал аркылуу маалыматты бергиле деп гана болгон ошо сөз жазылат. Кыргызча которгондо. Бере турган 275 метрди аныктагылагын, анан бизге дипломаттык канал аркылуу маалымат бергилегин деп жазат. Болду. Анан кийин экинчи жолу жолугушат. Экинчи жолу жолугушканда ал дагы жазат. Протоколда эки гана пункт. Эми калгандары жалпысыз болот, бирок эки ошол эки пунктту негизги пунктту ошо азыр кармап аткан. Алда жазат: белгиленген тартипте жанакы маселелерди чечкиле деп туруп, аны жазат. Белгиленген тартипте чечкиле деп. Себеби дегенде ал аныкталган эмес. Экинчисинде белгиленген тартипте 275 өтө турган жерлерди чечкилеген, и жанакы биздин ошо жол кура турган курушчулардын кандай өтүшүн, техниканын ошондо анык чечкиле деп туруп, эки гана пункт менен жазып коет. Мына Мадумаровдун протоколу. Бирок кийин 2009-жылы кийин сентябрда Ошто Нурлан Сулайманов өкмөттүк келишим катары Чудиновдун буйругу менен келишим түзүп Ошто кол коет. Ал жерде ошо жазылганда чорку кыштагынан өткөн жолдон деп жазылат. Орусча айтканда проходящий через село Чорку дейт. Эми мына кыргызча айтканда Чоркудан өткөн жол дейби? Чоркудан айылдан өткөн жол деп кыргызча которгон турабы? Ал жерде жазылган жок да. Севернее, южнее, окраина деп жазылбайт. Проходящий через Чорку деп турат. Көрүп атасызбы? Ошону аны жанакы Сулаймановдор ошону жазат. Ал Чорку же Сурк деп Адахан бир кыштактын атын жазбайт. Ал гана айтат: жанакыларыңарды аныкта чечип берип айткыла дегенде. Мына ошондон кийин Сулайманов жазат.